Эмгегибиздин баарını көрүп жатабыз. İştese болот чек арада дагы, кыйналсак да ата жерди таштап кетебедик бир жерге кызым. Мына иштеп атабыз, балдарым иштеп атат. Менде мигрантым жок. Үй бүлөдө пенсиям менен кредитим жок. Агалар мээнетибиз менен Кудайга шүгүр мына ушинтип иштеп атабыз. Ошо чек арада үйүбүз бар эди. Бүт буларды ушул жака экчү эдик мурда. Анан тополоң уруш чыккандан кийин немеге сымтор тартылмайынча аякка мүмкүн бербегендиктен анан үйүбүзгө келип баардык нерселерди үйгө көчүрүп келип ояктагы үйүм күйдү, жок болду. Энди шээрде жашап мына ушинтип балдарды багып жатамын. Кудайга шүгүр. Эли журтубуз аман болсо дагы мындан башка иштерди кылса, суу эле болсо бар жокту кылса болот экен айылыбызда. Мына өрүктөрүбүздү кара, өрүктөр. Мен дагы бир айта кетейин, помидордон башка эле биздин баткенди эч ким ачка калбайт деп ойлойм да. Себеби огородубузда бир жок бишип турат да. Биз бир сомдугу сатып албайбыз базардан, бирдекелерди сатып албайбыз, Кудайга шүгүр. Бардыгы пышат экен. Мен азыр шу жашка келсем эми компот, варенье, салат, түрүдөн жаап, жасап, шу балдарымды зарыктырбай отурабыз. Суу жерден сквозная суу чыгарып алып атабыз. Анан суу жок деп эле карап отурсак анан эмне болот? Муну сууду биз ошо тажиктардын арыгынан келе турган суу менен келиши менен олар дагы бизден ичет экен, биз дагы олордон ичет экенбиз. Арыктан келген суудан толтуруп атабыз. Бизди көрүп кулпуна эккендер көбөйдү, марина эккендер көбөйдү, картошка, сабыз, пияз эккендер көбөйүп атат. Барган сайын эл өзүнө өзү каржылап жашоого аракет кылып атат кызым. Помидор көчөтүбүз бар экен да. 90 метр жерде бар экен да. Нарыкта дагы бар. 2 метр ашыгыраак жерде. Булар бардыгы 8 метрден 10 метрден да. Азыр 10 парник бар да. Ушундай парниктен. Аракет керек да муну кылыш үчүн эмчи. Энди алма пыш оозума түштүп отурсаң болбойт. Оңой деп кое бересиң, мындан түмөн түшүгү болот. Биз февралдан баштайбыз. Расходуну айтсаң, энди клеенка керек буга. Урук керек. Основной суу да энди. Клеенканы алабыз, февралдан эгебиз. Биз февралдын 20-лардан эгишти баштайбыз. Аба ырайга карап, шартыбызга карап клеенканы 2 кабат кылып алабыз, 3 кабат кылып алабыз. Дары-дармек беришибиз керек. Отоо, основной отоо менен суу да. Эгерде отоону жакшы кылып, сууну жакшы берип, убагында карасаң, Кудайга шүгүр, түшүмүнө аласың. Биз өзү практически ана мына шу жерибизге эле өстүрүп, өндүрүп, ана ушинтип алып көрдүк. Элге дагы көрсөттүк, өзүбүз дагы алдык. Анан биз отход чыгарбайбыз помидордон. Келиним экөөбүз отуруп алабыз, балдарыбыз менен уругуну алган калганын томат кылабыз. Томат кылып банкаларга бекитебиз. Аны кышта сатабыз. Базарга апарабыз. Көк чөптөрдү алдына коюп сатсак, элге алыгы кошулмасы бар томаттан көрө өзүбүздүн натуральный томат болот экен дагы, ушундай бир ийгиликке жетет экенсиң да. Элдер да сүйүнүп алып жеп ататтар, Кудайга шүгүр. Энди өзүмдүн ой максатым, балдарыма айтып отурам, чек аралар мынтип бекилип, жакшы болуп, бири-бирибизге өтпөй турган, барбай турган болуп, ишибиз алдыга жылат деген ойдомун. Энди көбүрөөк ушу элге томат чыгарсакпы деймин да. Энди томат чыгарып, шу эл менен шу өзүбүздүн дыйканчылыктан ар бир үйдө болсо деймин да. Энди